Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабактын темасы программалык камсыздоолордун түрлөрү жана курамы. Сабактын максаты программалык камсыздоо деген эмне түшүнүк аласыңар. Программалык камсыздоонун түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Программалык камсыздоолордун түрлөрү жана курамы. Салттуу түрдө программалык камсыздоону 3 түргө бөлүшөт: системалык, колдонмо жана программалык системалар. Системалык ПК деген бул жерде программалык камсыздоо. Бул эсептөө системасынын компоненттери болгон процессор, байланыш жана перифериялык түзүлүштөрдүн башкаруучу программалардын жыйындысы. Операциялык системалар, Windows жана башка ушул сыяктуу операциялык системалар, антивирустук программалар, Kaspersky, ушул сыяктуу файлдык менеджерлер, Total Commander. Системалык программалык камсыздоонун эң негизги бөлүгү болуп, төмөндөгү функцияларды аткарган операциялык системасы эсептелинет. Компьютердин ресурстарын колдонууну бөлүштүрөт жана дайындайт. Булар процессор, ыкчам сактоочу түзүлүштөр, дисктер. Компьютердин ресурстарын колдонууну жана программаларды колдонуунун убактысын пландайт. Компьютердин ишин контролдойт. Операциялык системага адам менен компьютердин баарлашуусу камсыз кылган колдонуучунун графикалык интерфейси да кириши мүмкүн. Операциялык системаны башка программалар иштөө үчүн чөйрө деп айтсак да болот. Көп маселелүүлүк. Компьютерде бир эле убакта бир нече ишти аткарууга мүмкүндүк берүүчү механизм, мисалы, музыка угуу жана ошол эле учурда тексттик редакторлор менен иштөө. Төмөндө сүрөттө көрсөтүлгөн көп маселелик камтыбаган система бул учурда бир эле программа иштеп, калган учурда уже эс бош. Экинчи сүрөттө бул жерде бир эле учурда 3 программа ачылган учурду көрсөтүлгөн. Көп маселелик камтыган системаларда компьютер көбүрөөк натыйжа алуу колдонулат. Виртуалдуу эс тутумдун механизми. Виртуалдуу эс тутумдун механизми андан ары система ал бөлүктү ыкчам сактоочу түзүлүштүн уландысы катары карагандай кылып сырткы эс тутумдун катуу дисктен же башка алып жүрүүчүдөн бир бөлүгүн бөлүп алууга жардам берет. Жыйынтыгында компьютер чоң көлөмдөгү ЭС менен иштөөгө мүмкүндүк алат. Колдонмо программалык камсыздоо. Колдонмо программалык камсыздоо бул колдонуучунун компьютердеги конкреттүү маселелерди аткаруусун камсыз кылуучу программалар. Төмөндө көрсөтүлгөн жалпы багыттагы тиркемелер, мисалы үчүн тексттик, добуштук редакторлор. Атайын багыттагы тиркемелер булар сөздүктөр, котормочулар, энциклопедиялар, окутуучу программалар, электрондук китептер, репетиторлор жана ошондой эле оюндар. Булар логикалык, стратегиялык оюндар кирет. Азыркы кезде кеңири тараган колдонмо ПКнын бири болуп, офистик документтер менен иштөөгө арналган OpenOffice.org эркин программасы эсептелинет. Ал тексттик документтер, электрондук таблицалар, презентациялар, вектордук сүрөттөр, маалыматтар базасы менен иштейт. Программалоо системалары. Программалоо системалары программаларды долбоорлоо жана иштеп чыгуу үчүн кызмат кылат. Мисалы, аларга Python тилинде программалоо үчүн арналган IDLE иштетүү чөйрөсү кирет. Төмөндө бир канча
мисалдар келтирген. Мисал үчүн PyTeDio бул Python тилинде программа түзүү үчүн атайын түзүлүш. Android Studio бул Android приложениялар түзүү үчүн жана ушул сыяктуу көптөгөн программалар. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келесі сабакта амандашканча сак саламатта болгула.